Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Биз бүгүн Санжыра программасын Ак Суу районунун Кереге Таш айылында улантып жатабыз. Биз дагы да акелер темасына кайрылмакчыбыз. Кыргыздын көлдөн чыккан 7 акесинин бири Кыдыр аке болуп эсептелет. Ушул Кыдыр аке ушу Кереге Таш айылында туулуп өскөн адам. Ушул жерде алардын урпактары жайгашып, өсүп өнүп жатат. Мына биз ошол урпактарын чакырып, ошол ата тегин басып өткөн жолун бир учкай сурап коелу, алардын тарыхый жолдорун деп мына өзүнүн урпактарын чакырып отурабыз. Тааныштырып коеюн. Кыдырова Жумакан, сол жагымда отурган эже, Кереге Таш айылынын тургуну, Кыдыр акенин небереси болуп эсептелет. Оң жагымда Кыдыров Жакыпбай, бул дагы Кереге Таш айылынын тургуну, Кыдыр акенин небереси болот. Бизде Кыдыр аке деп бул төгөрөктүн 4 бурчу кыргыз эмес, казактагы, өзбектагы таанымал болгон адам. Муну бардык биз аны тана албайбыз чындыгында. Эми ошол Кыдыр акенин мына басып өткөн жолу айтып атпайбы, бул тарых, бул өзүнчө жаштар үчүн сабак. Ошон үчүн мына өзүңүздөр ушул Кыдыр акенин урпактарысыңар. Сиздер ушул Кыдыр акени башкаларга караганда абдан жакшы билесиңер. Ошолор тууралуу бир аз башынан баштап бир айтып берсеңиздер. Укум-тукуму жөнүндө бир сыйра кыскача токтолуп кетейин. Көлдүн башында белгилүү болгондой, ушул арык тукумунан чыккан Кыдыр аке деп айтылат. Арык мырзанын баласы Жоотатырдан күчүк болуп, аягы келип ошол Байсары уулу Кыдыр аке. Эми бул Кыдыр чоң атамдын өмүр жашоо турмуш жолу ушундай бир замандарга туш келген экен. Чоң атам ушу 1843-жылы азыркы Сыр төрөндө Сары Жаз деген өрөөн бар. Ошо Сары Жазда Байыш жайлоосунун Дүңгүрөмө деген конушунда төрөлгөн. Бул такталган маалыматтар боюнча 1843-жылы октябрь айларында төрөлгөн экен. Анан ата тегин болсо айтып келдик, ошол Кыдыр чоң атамдын атасы, бул Кыдыр чоң атамды ошо атасынын бир тууган иниси Токсоба бий деген киши багып чоңойтуп, ошол ээрчитип бийликке алып келген. Токсоба бий болгон, Токсобанын атасы Олжубай бий болгон, Олжубай элчи болгон. Кытай кыргыздын, Кытай берки калмактардын ортосунда, кыргыз казактын ортосунда ошол элчилик ишти алып барган экен. Олжубайдын атасы Түлөберди бий болгон. Түлөбердинин атасы Бөбөн бий болгон. Бөбөндүн атасы Сейитказы бий болгон. Айыл азыр мына ошо Ак Суу өрөөнүндө 5 айыл Сейитказы деп ошол элдин аты менен чакырылат. Анан ата жотосу, укум-тукуму ушундай адамдардан болгон. Эми ошол чоң атамдын төрөлүшү жөнүндө бир аз кыскача токтоло кетейин. Кыдыр аке деп айтылып калган, ошол өзүнүн аты, азанда чакырып коюлган аты Кыдыр. Ошол күз айларында бул өзү Кыдыр чоң атамдын атасы Байсарыбай деп айтылат. Ошол Байсарынын жалаң кыздары болгон экен да, эркек баласы жок болгон экен. Анан ошондо энебиздин аты Даана. Ушул Даана эне ай күнүнө жетип боюнда болуп, ошо сыртта кыштап турушкан кезде, жер деп турган кезде бир жумуштары чыгып, ошо Байсар атабыз көл жергесине, азыркыча айтканда ошол Кереге Ташта жумуштары болуп, ошол кеткенде, анан ошо байбичесине мал жанын, үй бүлөсүн табыштап, мен бир аз эле күндө келемин, мен келгенче жакшы тургула деп түшүп кеткенде, ошол энебиз кечке жуук мал салын түгөлдөп, баягы кечки оокатына камданып, тышка чыгып, малын тегерегинде жүргөндө, ошол күйгүм аралаш ак боз ат минген, ак сакалы жайкалган абышка кайдан жайдан пайда болгондой болуп гана ошол малдын четинен кошо көрүнүп, көзүнө кошо келип калат. Кошо келип калганда баягы келин астынан чыгып, жүгүнүп, саламын айтып,
астынан чыкса Кудай конокмун балам дейтин, түшүңүз аттан деп атын алып жетелеп аксакал кишини үйгө киргизип анан ошо бирөө сураган экен, ата атыңызды кандай жайгаштырайын, кайсы жерге аркандайын дегенде, балам эр токумун чечип боз үйдүн босогосуна алып кирип кой, атты болсо эч ачык эмес, койдун коросунун ортосуна эле кыска казык менен эле аркандап кой балам. Энебиз таң калган сыяктуу болуп, аксакал кишинин айткандарынын баарын аткарып, акырын анан үйгө келип казанын асып, тамагын даярдап, тамак даяр болгондо дасторконун жайып, баягы аксакал кишинин астына алып келип этти койгон экен. Аксакал киши ушунчалык ыраазы болуп, тамактан жеп шашпай отуруп сүйлөшүп, тамак жейт. Энебиз да кырак киши экен, байкаса баягы табактын ичиндеги тамак ошол бойдон тургандай көрүнөт. Анан тамак желип бүткөндөн бата кылалы балам деп, ошол бата кылгандан ошо батасын берген экен ошо аксакал киши. Айланайын балам, кош кабат экенсиң, аман эсен көз жарып алгын. Ушул балаң эркек уул төрөлүп калса атын кыдыр кой, кыз төрөлүп калса өзүң билип кой деп ошол жакшы батасын берип, анан энебиз төргө төшөк салып берип, тиги кишини жаткырып, өзү ошо кыйшайып ордуна жатып, көзү илинип кеткен экен. Бир аз эле көзү илингендей болот, койгонсо таң атып кетиптир. Үйдө Кудай конок бар эмес беле деп тура калып караса, салынган төшөк салынган бойдон тышка чыга алып караса, ат да жок, эр токум да жок, эч бир из билинбейт. Анан ошондо энебиз ошо сезген экен да, ушундай касиет келди деп. Анан ал ортодо жакын арада атабыз жумуштары бүтүп чыгып барат, Байсар атам. Барганда эле астынан чыгып эле айтыптыр, ушундай болду деп, өткөн иш чаранын баарын айтканда, анан Аксар башыл деп ошол Байсар атам түлөө өткөрүп, Кудай үрүп, энебиз көз жарып, эркек уул төрөлгөндө, анан атын ошол айткан боюнча Кыдыр деп ат коюлуп, анан ушул касиет жылоолоп ошол кошо келген экен. Анан ошол атамдын төрөлүшү менен, ошол Кыдыр чоң атамдын төрөлүшү менен касиет келет дагы. Анан ошол арада бир аз убакыт өткөндө эле бул Кыдыр чоң атамдын атасы эки бир тууган балат, Байсары Токсоба деп, Болжобой бийдин балдары. Улуусу ошондо Токсоба бул Кереге Ташта экен да. Кереге Ташта Токсоба бий болуп калган убагы болот. Бийликти өткөрүп алып, Токсоба бий деп. Ошол Токсоба атабыз, чоң атабыздын 13 жашар эркек баласы ошол ат үйрөтүп атып, ошо кырсык болуп, жазатайып ошол каза болуп калат. Анан артынан Кыдыр чоң атам төрөлгөндөн кийин артынан кабар барып калат. Кабар барып, Байсар ата кайра келип балага топурак салган болуп, анан инисин карап, жалгыз эркек баласы экен, инисинин дагы. Иниси ушунчалык кайгырып чоңоюп калган баласына, ушунчалык чөгүп калган экен. Анан ошол Байсар ата ошо инисинин баягы акыбалын карап туруп аттанып кетет, кайра мал жаным калды деп сыртка аттанып кеткен экен. Анан аттанып кетип, эми илгерки адамдардын ушу эки бир тууганчылыктын, анан адамдык жогорку касиетке менгерлик, анан баары ошол байбичесине айткан экен. Айланай байбичем, инимдин акыбалы менин көзүмө ушундай кыйын көрүндү, акыбалы кыйын болуп турат. Жалгыз эркек баласы өлүп чөгүп калды окшойт. Баланы бересиң го деп бирөө сөз айтып коюптур. Ошо бойдон байбичеси да унчукпайт. Анан бир аз өткөндөн, убакыт өткөндөн кийин ошол Токсоба атабыз жигиттерин жиберген экен кабар берип. Абам көчүп түштүн, эми жаш балалуу болсо сырт жер, суук жер кыйналып калбасын дегендей маселеде. Анан чоң атам ошо жигиттерине кайра жообун айтыптыр. Жол алыс, эми көчүп түшкөндө күн суук болуп калды, азыр быйыл көчүп түшө албай калдым, балабызды эптеп бияктан ошол чоңойтуп баягы үшүтпөй асырайып туралы деген маселеде. Токсоба чоң атанын 1000 жылкы өлгөндөн кийин ата эне экөөтөң абдан чөгүп калган экен. Ошонун себеби деген, эне көп жылга чейин төрөгөн эмес. Ошондо сынчыгасын атканда сынчы айткан, бул аялдын сырттан экен, төрөсө 12 жылда бир төрөйт, бирди төрөйт деп. Ошондуктан жалгыз баласы болгон. Анан ошол жалгыз баласы өлүп калганда өтө чөгүп кетишкен. Анан ошо
Байсарабан балалуу болуптур. Суукта баласы кандай чоңойот деп анан кайта кабар айттырганы экен да, көчүп келсин деп. Жана сиз айтып атпайсызбы, элге түшүнүктүү болсун, урматтуу замандаштар. Жана Токсабанын ат тебилип турган баласынын аты Миңжилкы. Жана Миңжилкы деп аткан ошо баланын аты болуп атат. Ошо баланын атын айтып атасыз да, ошону тактап коелу. Жакпай. Эми ошол жерден анан Кыдыр чоң атам тиякта төрөлүп атканда бала 1 жашка чыкканга чейин ошол сыртта туруп калышат. Сыртта туруп калып анан ошол кийинки күзгө өзүлөрүнүн шартына мал салга ылайыктап анан ошо көчүп түшөт. Анан көчүп түшкөндө түз эле ошол тиги инисинин айылына келип түшөт, Керегеташка. Керегеташка келип түшкөндө анан баягы баланын күйүтү бар да, тиги агасы жеңеси менен келип түшкөндө, Токсобанын үйүнө келип түшкөндө баягы Токсоба күйүп турган киши ыйлап баягы чөгүп жатып, агасын, жеңесин көргөндө баягы эркеп ушундай кыйынчылыкта учурашышат да баланын күйүтүнөн. Анан ушундай маселе болду дегенде баягы жеңеси ошо Кыдырдын энеси Даана эне. Айланайын, элдин атасы болсоң, журттун атасы болсоң, балага Кудай берди, Кудай алды, ушунча чөгүп, ушунча эметесиңби? Мынакей бир бала өлсө бир бала турат, бала элеби мына деп ошо бешикте жаткан бала дейт Балтырбек 1 жашар бала Кыдыр. Анан Кыдырды алып келип ошо Токсобанын алдына тарткан дейт бешиги менен. Анан ошондо башын көтөрүп тура калып, чын айтасыңбы жеңе деп бирөө сураптыр. Анан чын айтам, мына бала деп анан ошол энебиз ошо 1 жашар Кыдырды Токсобанын астына таштап коюп, үйдөн акырын жылып чыгып кеткен дейт. Мына ошол бойдон анан Кыдыр атам ошо Токсобанын колунда чоңоюп калат. Токсобаны. Анан ошо Токсоба атабыз ушу 18 жашка чыкканга чейин багып өстүрүп чоңойткон экен. 18 жашка чейин ошо Байсарынын баласы экенин билгизген эмес экен. Ошону сурайын деп атам да. Билгизген эмес экен да. Билгизген эмес экен, ошо билгизбей чоңойду. Эл болсо деле чочуса керек. Эл болсо деле бийден эми баягы асыранды баланы айылчы аял билдирет деген бир кыргызда ушундай кеп бар го. Ошондо ошо бир чети Токсоба атаны сыйлагандык, экинчи чети ушундай бай эл арасында тиги кишинин дагы ошол баласы өлүп калганын сыйлагандык болуш керек, ошо багып алган баласын билдирген эмес экен. Анан бир суроо бул жерде, сиз айтып коесуз го. Бул Кыдыр аке Миңжилкы каза болбодубу? Ошо Миңжилкы каза болгондо бул тиги Токсоба менен Тилекмат Белгуда болгон турбайбы? Белгуда болушкан. Ошондо жайлоодо ошо дайыма малы менен бир жайлоону жайлап, бир жүрүшкөн экен. Ошондо экөөнүн тең байбичесинин боюнда бар экен да. Анан ошондо эгер 2 уул болсо достоштуралы, бир кыз бир бала болуп калса куда бололу деген экен. Анан ошол экөө бирөө кыз бирөө уул болуп калып Белгуда болуп келишкен экен. Ошентип кудалаган Тилекмат акенин кызы Маакени болгон. Маке. Ошондо бул жанагы Тилекматтын кызы Маакени Миңжилкыга кудалашкан турбайбы? Ооба, экөө тең болгон. Анан Миңжилкы каза болгондон кийин алар деле унчукпай, бул жак деле кайдан күйүтөткүчү. Ошентип жүргөн убакта Кыдыр аке 10 жашка чыгат, Кыдыр атабыз. 10 жашка чыкканда Тилекмат аталардан кабар келет. Сөз айтырат да баягы. Алчусу бар бекен, кыздын жашы өтүп баратат. Эгер алчусу болсо алып кетсин, жок андай болсо кыздын башын ассын деген экен. Ошондо анан Кыдырыбыз турбайбы, Миңжилкы болсо Кыдырыбыз турбайбы, алабыз деп анан ошо жыгаш түшүрүп кудасынын алдына барган экен. Жыгаш түшүрүп деп аяк алчу кызга сеп андай мындай даярдаганга, үй даярдаганга алчу жер даярдап барчу экен да. Анан ошентип барышкан экен. 10 жашында Кыдыр үйлөнгөн экен да. Анан Кыдыр акеге ошо Маакенени 10 жашында алып беришкен. Жакшы. Кем жакпай. Бу төрөлүп жанагы үйлөнтпөдүбү? Бирок кийин дагы Токсоба экинчи айыл албадыбы? Ошол жөнүндө бир айтып койсоң. Эми алган себеби неден болду? Алган себеби мындай болот экен да.
ошол чоң атамды, Кыдыр чоң атамды Токсоо ата өзүнүн баласынан артык багып чоңойткон экен да. Ортодон өзүнүн тукум көрүш керек деген ушул бир олуя чыккан Кара Такыядан Эңкелеш деген. Эңкелеш деген. Жамгырчыдан. Ошол киши айттырган экен. Токсоо би үйлөнүп тукум көрсүн. Дегенде анан ушундай кабар келди болгондо Токсоо атам үйлөнөйүн, токол алып тукум көрөйүн деп издете баштаганда анан жигиттери кайра айтып келген экен. Токсоо ата өзүнүн бийлигине салып, Токсоо ата өзүнүн баягы күчүнө салып, бирөөнүн башы байлануу кызын же бир нерсени ушундай тартып албасын, башы бош кишиге үйлөнсүн деп. Анан ошондой издеп жүрүп, анан бир ушул кийин биздин чоң энебиз Токсоо атанын кийинки байбичеси ушуну алган экен. Ал эненин атын азыр биз эч кимибиз билбейбиз, баягы өңүнө карап айтып коюшкан экен. Ошол кыз эки көзү жыртак кыз экен да. Анан ошол башы ачык бойдон калган экен, эч ким кудалабай. Анан ал энебиз дагы ошол ушундай касиеттүү энелер. Ошол энени алгандан кийин Токсоо ата 4 эркек балалы болгон экен. Анан биринчи эркек баласы төрөгөндө чарчап калып, андан кийин катар менен 3 эркек балалы болуптур. Анан ошо балдар токтосун деп, ошо экинчи баласынын атын Токтосун коюптур. Кыздан кийин. Андан кийинки баласынын атын Бексултан, анан Быйтыман деп, ошо 3 эркек балалы болгон экен. Анан бул жерде ошол балдардын төрөлүшү боюнча дагы ошо Токсоо атанын балдардын төрөлүшү боюнча бир ооз ушундай баягы эл оозунда жакшынакай бир кептер жүрөт. Токсоо атам отургондо ошо байбичеси тиги токол бала төрөдү дегенде анан эне ушу баласын багып алайын дегенде баласын алып келип көрүп, сен бага турган бала төрөлө элек деп койгон экен. Анан ошо ойдон унчукпай калат. Анан экинчи баласын төрөйт. Багып алайын деп тиги байбиче мен багайын десе, сен төрөгөн, сен бакчуу бала төрөлө элек деп коет. Анан байбиче дагы баягы ичинен ойлонгонсуп калат да. Өзүмдүн жолборстой болгон балам каза болуп калса, анан бул алган токолдун баласы мага бул байым ыраазы көрбөйт, бу кандай деп дагы бир аз демимди ичиме алып күтө турайынчы деп анан 3-чү бала төрөлгөндө байбиче унчукпай калат экен да. Унчукпай калса анан баланы алдыртып келип Токсоо атабыз, байбичем, мына сен бакчу бала эми төрөлдү деп ошол Быйтыман атаны ошо каны менен ошол багып өстүрүп тарбиялап чоңойткон экен. Мына ошол Кыдыр чоң атамдын мындайча айтканда бир туугандары болуп калып атат да. Бир үйдө чогуу чоңоюп, чогуу өсүп, чогуу туруп, анан мына Кыдыр чоң атамдын бала чагы ушундай ошо Токсоо атамдын азыркыча айтканда баягы карамагында ошол кишинин акыл эси менен, өзүнүн баласынан артык ошол кишинин акыл эси менен, ошол кишинин көрөгөчтүгү, ошол Токсоо атанын элди бийлеши, элди кандай караңгылыктан, кайсы жерден кандай алып чыгышы баарын ушул Токсоо атадан өткөн дагы. Анан бул Кыдыр чоң атам ээрчип жүрүп көз ачылган. Анан өзүнүн ошол Кудай берген касиети аркылуу өтө кабыл алгыч, өтө тез кабыл алгыч киши болгон экен да. Анан мына ошондон Кыдыр чоң атам 18 жашка толгондо ушул Токсоо ата эл аралатып жүрүп ошо бийликке келип калат да. Кыдыр чоң атам 18 жашында бийликке келет. Мына ким Жакыпбай, бул Токсоо атаңарда бекер киши эмес экен. Ошо Кыдыр акенин жаш кезинен ошонун касиети бар. Ушун берди орун басып кетчү адам бала экенин билип туруп, жана ошого чейин 18 жашка чейин эл аралатып, кара менен акты ажыратып билгендей көрсөтүп үйрөтүп келбедиби? Анан ошо 18 жашында баягы би деп баягы Кыдыр акени уже эл башкарып калган учуру деп атпайбы? Ооба. Бул жерде эми баягы көз тийбесин, сөз тийбесин, ушундай болуп кетпесин деп себеби баягы коркунуч бар да. Мурдагы жанакы жакшы кыйын баласы каза болуп калгандан кийин
ушунчалык калкалаган экен Кыдыр атамдычы. Себеби жана сиз айткан туура ошол Токсоо ата билген да бул кишиничи. Анан жаңкындай болуп айтылып төрөлүп атпайбы? Аян берип төрөлүп атпайбы? Анан ошол айтылып аян берип төрөлгөндө ушунчалык ошол сактаган экен да. Анан бул Кыдыр атамдын, Кыдыр чоң атамдын жанакы 18 жашка чейин ошол эч ким сен ушу Байсардын баласың деп айта албаганы да ушундан болуш керек деп ойлойм да. Туура. Анан Жакпай айтсаң кийин Токсоо баягы Байсары каза болгондо тиги өрүшүнө көчүрүп барбадыбы? Мана ошондо ошону айтсаң, көчүрүп барган себеби эмне болду? Муну кандай талкуулап Токсоо көчүрүп барды Кыдыр акени? Ошол өрүшүнө Байсары атасы каза болгон экен. Ал буга чейин айткан эмес да жайлоого. Баягы атаң Байсары деп. Атаң Байсары деп айткан эмес. Анан ушул жерде менин айтайын деген ошол бир тууганчылыктын ортосундагы ушунчалык баягы берилгендик, анан ушунчалык адамга баягы бири-бирине тартылгандык. Ошол Байсары ата менен Олжобай атанын, Байсары ата менен Токсоо атанын экөөнүн ортосунда эми карабайсызбы? Токсоодан жалгыз эркек өлүп калса, Байсары жалгыз эркегин ошого берип коюп атат. Анан 18 жашына чейин айтпай, анан жайлоого көчөрдө Токсоо атам ошо жигиттерине аябай табыштаган экен. Кыдыр чоң атамдын жигиттерине Кыдыр чоң атама айттырбай туруп, эчтеке айттырбай туруп табыштаган экен. Көч барат, көчтү Байсарынын конушуна отургузасыңар Кыдырдын көчүн. Себеби Байсарынын конушуна даана эне көзү бар да, даана эне барып отурат экен да. Анан алып барып Кыдыр чоң атамдын көчүн кошо отургузганда өзүнүн байбичесинен ошо Кыдыр чоң атам бу кандайча деп акырын мааке энебизден биздин көч кандайча бул жака келип калды тиги Байсарынын конушуна. Көч алдыга кетет экен. Алдыга барып баягы кийинки келчүлөргө кымызын даярдап, тамак ашын даярдап турат экен да. Анан жигиттери менен кетип баратканда жигиттер айтат экен да, баягы эле Токсоо атасынын конушун көздөй баратканда, жок Кыдыр, сенин көчүң Байсары атанын конушуна барып конуптур. Биз ошол жака барабыз дегенде кандайча деп ойлонуп анан Байсары атамдын конушу куру калбасын деген го. Атам агасына карап деп барат экен. Барып анан байбичесинен сурайт экен. Кандайча бияка келдиңер дегенде келдим деле айта албайт да. Анан ошондо бир тең түшү кымыз ичип отурган жерде айтат экен. Кыдыке, сенин атаң Токсоо эмес Байсары экен деп айтканда, деп бир мындай аябай чочуп карап алган дейт да, карап туруп анан ойлонуп туруп, менин бөлөктүгүм эми билиниптирби деген экен. Ошого чейин уккан эмес экен да. Байсарынын баласы. Анан ошентип унчукпай отуруп, тең туштары деле унчук албай калат экен, баягы отуруп анан жатып алат экен, таарынып. Такыр унчукпай жатып алганда, тең туштары күндө келет турбай, 2-3 күн жатып алган окшойт. Анан ой Кыдыке, эл башында турасың, элдин баары жайлоого көчүп келип атат. Элден кабар алыш керек. Эл башында турган киши ушун жатып аларбы деп ары бери айтышып, анан баягы тургузуп эл аралап, жайлоонун жытаңкыган гүлдөр, сайраган куштар алаксытат да. Ошентип анан атасын көргүсү келбейт. Атасы дөңдө эл менен дайым отурат экен Токсоо атабыз. Анан ары өтөт, бери өтөт. Анан ошондо аябай таң берген экен да Кыдыр аке. Ушул эки атасынын тең айкөлдүгүнө ушу экөө тең бири багып алганын билгизбей, бири берип койгонун билгизбей, ошолорго аябай таң берип ыраазы болгон экен ичинен. Кийин айткан экен. Анан ошо ары өтүп жүргөндө Токсоо ата ойлойт экен да, кой, ушул ачуусу тарады го баламдын. Ушул бойдон койсом болбос деп анан жигитинен чакыртат экен. Жигити келип Токсоо ата чакырып атат дегенде барган экен. Токсоо ата дөңдө жалгыз олтуруп баласын жанына алып, анан баягы тарынган тийден кабак башын бир көбүндөп барып атасынын жанына салам айтып, унчукпай отурганда анан көптөй барып Токсоо ата сүйлөгөн экен. Балам, менин да сенден мурун 1000 жылкы деген балам болгон. Ошол балам көз өтүп кеткенде атаң менен энең ошо сени жалгыз экенине карабай мага беришти эле.
Мына бүгүн моинтип атаңдын көзөтүп, атаңдын конушу куру калып, энең жалгыз болуп атат. Анан артыңдан баягы май өтөн болуп артыңдан инилериңди эшитип келдиң. Учуң кур эмес. Ошо энеңе карамакташып жүрсүн деп атаңдын конушуна кондурдум деп айткан экен. Анан ошондо ошо ата баланын таарынчы жазылып, ошо Кыдыр аке ошо эки атасына тең ошо абдан ыраазы болгон дейт. Мына анан ошентип Кыдыр чоң атам 18 жашка чыкпадыбы? Мына ошол 18 жашка чыккан курагында жана бийлик башына келип калды деп атпайбызбы? Ошол убакта Токсоо атам, Токсоо чоң атам тиги караколго төрө болуп кетет да, жогорулап баягы бийликтен. Анан ошол эл аралап жүргөн, артында калган элдин ошол тагдырын ушул балам алып кете алат деген негизде ошондой кылып жанакы бий болгон. Кыдыр чоң атам 18 жашында. Кыдыр атаңыз бий болуп атат. Ошону менен анан 25 жашына чейин шайлоо өткөндө 1868 жылы биринчи жолу ошол Кыдыр чоң атам 25 жашында болуш болуп шайланат. Болуш болуп шайланып, андан кийинки анан ошол кылган иш аракеттери, ошол эл башында турганы, ошол элди кандай башкарып, элди баягы караңгыда көз тапкан, кыйынчылыкта сөз тапкан дегендей, бул киши өзүнүн баягы атасынан алган тажрыйбасы менен, өзүнүн баягы көрөгөчтүк билгичтиги менен ушул 21 жыл катары менен болуш болгон дейт. 7 жолу шайланат экен. Анан ошонун ортосунда кандай кыйын кезең замандар өттү. Ушулардын бийлигинин убагында мына ошонун бир эле кичинекей мындай азыркыча айтканда эпизод деп коебузбу, бир кичинекей эмеси мисал келтирип койсоңуз. 1868 жылдардан кийин орустун ак падышасы ушу Санкт-Петербургда экен. Ошол убакта ошолор музей уюштурат. Зоопарк. Айванаттардын музейи деп коет, зоопарк уюштурушат. Анан ошол зоопаркка ар кайсы региондордон ар кайсы баягы жапайы жаныбарларды кармап алып келиш керек да. Ошондо Батыш Сибирь генерал губернаторуна ушул Орто Азияда жолборс бар деп, жолборстун баласын кармап келесиңер деген маселе түшүп калат. Жакып, ошондо бул 9 болуштукка баягы жолборс карма дебедиби? Туура. Бирок жолборс эмес, жана баласын карма деди. Эже, сиз айтсаңыз, ошондо 9 болуштун жасаган аракети кандай болду? Ошондо 9 болуштар деген баардыгы абдан кыйналышкан. Себеби деген бул чөлкөмдө жолборс жоголуп кеткен. Себеби ал убакта деген баягы орустун келген мурдатан эле келгиндери келип, отурукташып, алар баягы аңчылыкка чыгып, антиминтип, кыргыздарды көчмөндөр деп тоого айдап, жакшы жерлердин баарын басып алган заман ал убакта болгон. Анан ошондон жолборстор жоголуп кеткен экен, анан издешет, убара болушат, табышпайт, бир жумадан кийин кайра чогултат. Оясына кандай аракет кылып атасыңар? Анан табылган жок. Чукул убакыт берилген. Кайта чогултат, анан ошол убакта уездной таппасаңар деп баардыгынын табасыңар кыска убакыттын ичинде деп 9 болуштун мөөрлөрүн чогултуп алат. Мөөрлөрүңөрдөн ажырайсыңар таппасаңар деп. Анан баардыгы кетишет, кандай кылабыз, өз ара сүйлөшүшөт, чогулуп сүйлөшүшөт. Анан Кыдыр аке өз элине келип ойлонот. Сакалдууларды жийип, эл жакшыларын мурдагы чогултуп, кандай кылабыз деп кеңеш салат. Кеңеш салганда муну билсе бир Кончой Мерген билет. Деп анан Кончой Мергенге токтошот. Ошентип сакалдуулардан алып Кыдыр аке Кончой Мергенге аркы күнгөйдө экен, Кончой Мергенге аттанат. Барганда Кончой Мерген ошондо 90го таяп калган, төшөк тартып калган киши экен. Ошо төшөк тартып жатса дагы, Кыдыкем кел, жаш болсоң да эл башында турасың, эл жүгүн көтөрүш деген жеңил эмес. Кел деп ошо башын көтөрүп өзү тозуп алган экен. Кыдыр аке өзү негизи жаштайынан төргө өтпөгөн киши экен, аттанып. Сакалдууларды кадимкидей төргө өткөрүп, өзү болуш болсо дагы кыйгаштап болтуруп,
анан келген жөнүн айтат экен. Анан Кончо Эмерген унчукпай ойлонуп олтуруп жыл санагандай болот да. Жыл санагандай болуп отуруп бир убакта жүзүнө күлүмсүрөө кирип, балам, быйыл жолборстун тууй турган жылы экен, мен жаңылбасам, менин баамымда. Жолборс бул чөлкөмдө жок. Кытай жеринин Алайгыр Сайкал деген жеринен Ындыголдун башынан табабыз, тапсак. Жаш болсоң да ишеним артып келген экенсиң, барып берейин дейт экен. Ошентип Кончо Эмергенди атка сарпоштоп, алдына олпок салып, алды артына өйөк коюп сарпоштоп коет да. Ошентип анан жигиттерди алып анан жөнөшкөн экен. Кончо Эмерген айткан экен, жолборстун баласын алыш оңой эмес. 12 жылда бир тууса, анан чалдырып албагыла деп, курал жаракты алдырып, анан насыбай алдырып, жытты өчүрүш үчүн. Ошентип анан барып жеткенде, айлап түндө олтуруп жетишкенде айткан экен, Турнабай менен карагыла, эгер жолборс баласы болсо, тегереги сары сойгок болуп тапталып калат. Балдарын үйрөткөнгө баягы жерди таптап белги кылат деп. Анан Турнабай салып карашып, абдан сүйүнүшкөн экен. Айтканда, "Эй балам, Кыдыр балам, ишиң оңолот экен" деп айткан экен. Ишиң оңолот экен, бар экен деп. Анан ошо кандай алыш керек жолборсту, ошонун шарттарын үйрөткөн экен. Ачуу, кыйкырык, куу сүрөм менен баягы тарсылдашып, мылтык атып, жолборсту ийинен чыгаш керек экен да, ошо чалдырып албаш үчүн. Баласын бере койбойт оңой менен. Ошентип анан ал күнү түнөп, эртеси баягы Кончо Эмергендин айтканы боюнча өтө кыйынчылык менен кармап келишет. Кармап келип, уезднойго алып келип тапшырат, чоң атабыз. Тапшырганда Омскига чейин жеткириш керек. Бала жолборстун баласын кебезге ороп колду тийгизбей кармаганда, тигил жака чейин ошону кандай аман жеткизебиз деп уездной сураганда өзүнүн 2 жигитин кошуп берет, чоң атабыз. Омскига чейин аман эсен алып барып тапшырып, өткөрүп беришет. Эже, сизге бир суроо. Бул кайсы жылдары болуп атат? Бул 1868-жылы болуп атат. Кыдыр атанын биринчи эле болуш болгон жылы. Себеби деген айтышат да, 1913-жылы. Жок, жазып кое туруңуз. Мына мен сизге айтайын. Бул романттын 300 жылдыгы 1913. Азыркы биздин элдин айткан сөздөрүнө караганда, ошо романттын 300 жылдыгына жолборс апарган деп атпайбы? Ушул туурабы? Ушундай, ошон үчүн мен айткым келет, тарыхты такташ керек депчи. Мен дагы бирөөнү айткам да, бир журналистке айтсам, сиз эмне үчүн атаңыздын аброюн ылдый түшүрүп, мурун алып берген дейсиз дейт. Аброю эч убакта түшпөйт чоң атамдын. Ошол убакта элдин жүгүн, ошо болуштуктарды азаптан куткарып, эл үчүн жаш болсо дагы аракет кылып, ошол элди чоң жүктөн куткарган. Ошону менен мен Кыдыр атанын өзүнүн баласы Шамий атадан сурагам. Ошондо Шамий атанын айтканы ушуга чейин эсимде. Биринчи болуш болгон жылы 25 жашында кармаган. Себеби ал киши кече эле жакында 92-жылы каза болду да. Ошондо жаңы баягы санжыра китептер чыгып, эгемендүүлүк жаңы башталган убак болчу. Ушундай деп айтып атышат. 13-жылы апарган деп. Анда алып барган эмес балам. 25 жашында кармап берген деп мага ошол Шамий ата айткан. Анан көпчүлүк тарыхчылар, изилдегендер, мисалкей тарых илимдеринин кандидаты Асанбеков агайыбыз Ысыкөлдүн жетакесин жазып чыкты. Азыркы бүгүнкү күндөгү тарыхчыбыз Бийгелдиев дагы ушул барды изилдеп, ошо падышага 300 жылдыкта жолборсту алып барган документти таппай атабыз деп айтып атышат. Мен ошо айткым келет, тарыхка тактык керек. 25 жашында кармап берген. Жакшы. Кыдыр чоң атам алып барып тапшыртып бергенден кийин бул жерде калганда ошол уездной чакыртып атамды, Кыдыр чоң атамды. Сен ат көтөргүч жүктү аткардың. Ак падышанын астында биздин дагы аброюбузду көтөрдүң. Эми ушул баш аман калды. Алар дагы ар ким өзүнүн орду кызыкты ал кезде деле. Анан эмне каалайсың биз тараптан? Биз го ошол эме сыйлыкпы же кандай жумушуңан жогорулаталыбы деген маселе болгондо, ошондо чоң атам келип айткан экен.
Рахмат ошентип өткөнгө. Мага эч нерсенин кереги жок. Мага жана 9 болуштун мөөрүн ар кимдин өзүнө кайтарып берүүңүздөрдү сураймын силерден деген экен. Анан ошол кылган калыстыгы менен, ошол кылган иштери менен өзү эң жаш болуш болсо да ошол 9 болуштун арасында ошол Ак Суу элине, Ысык көл элине баарына ушул өзүнүн эмгеги менен мындай кадыр барк жыйнаган экен да. Мен улап кетчү ошо эл башында туруп ошо элдин бар жогуна, кыйналганына, баардыгына ошо аябай назар салчу экен да. Анан ал убакта эң оор маселе бул салык маселеси. Салык өз убагында баягы элде өз убагында кээде жыйналбай калат да. Элде бирде бар болот, бирде жок болот. Анан бир жылы салык согулбай калган экен. Ошондо аябай кысма калат да уезднойдон. Ошол убакта Кыдыр аке ойлонуп, өзүнүн Ногой Керим деген шаарда наабайчы бар экен, өзүнүн жакшы таанышы экен. Ошол кишиге барган экен Караколго. Керим аке, бир иш сурап келдим деп. Сураң. Сизден кантип айын? Ал убакта Кыдыр аке ошо өзүнүн баардык зирек акылы, акылмандыгы, көрөгөчтүгү менен эл оозуна алынып калган экен да, жакшы жактары менен. Анан ушу күзгө чейин, кеч күзгө чейин мага пул берип туруңуз деп, ошо элди бир жылкы салыктан өзү ошентип кутулткан экен. Мындай иштин көптөрү болгон. Кыдыр аке негизи ошо элди бар жогун, баардык кандай деп айтсам, эл үчүн, эл башында туруп, ошо эл үчүн иштеген киши болгон да, чындыгында. Өзүнүн айкөлдүгү менен, кемеңгерлиги менен. Мына Жакып айтылып жүрбөйбү? Кыдыр аке болуш болгондо, карган кезинде да ат үстүнөн, кышында болсо дагы келеген атын минип алып, ал кезекте эл Кереге Таш айылы деле жакын жашаган эмес, баягы боз итигөл ар кайсы жашаган да. Ошондо ушулардын кыш учуу катуу болду деп баягы жаз чыкканда кыдырып чыкчу экен да. Ошондо бир ооз айтып койсоң. Сиз айткандай чоң атам болуш болгон күндөн баштап эле ушу эл аралап, болуштан мурда атасы менен кичинекейинен эл аралап жүрүп, бул элге дайыма жакын болгон. Элдин көйгөйүнүн баарын, ким кайсы жерден эмне маселеге муктаж дегендин баарын ушу эл аралап жүрчү экен да. Дайыма чоң атам эл аралап жүргөндө жанында ошол жигиттери, акылман кишилери, көрөгөч тең туштары барып, ушул ар бир айылдан ким эмне маселеге муктаж болуп атат. Ошол муктаж болгон маселени ошол кайсы жерде жеринде кандай кылып чечсе болот. Ошол айылдын элин барып чогултуп, ошолор менен сүйлөшүп кандай кылып чечиш керек деген маселени дайыма ушул көйгөйүндө сактап жүргөн экен да. Анан бул жерде жакшынакай бир эл атасы, журт атасы дейт, ошо эл ортосундагы бир жакшынакай илгери ынтымак болгон да. Бир сөздөн коркуп, элдин баары ошол жана кедей кембагалы, байы деп атпайбы? Ошолорду эч убакта баягы бөлүп караган эмес экен да ушул. Кийими жок калбасын, тамагы жок калбасын деп, ошол кедей кембагалдарга тең карап, тең баарын багып келген үчүн, анан ошондой эл сыйлап, жаштайынан ошо эл кадырлаган киши болуп, анан жанакы бул адамгерчиликтин, көрөгөчтүктүн, билимдин, кемеңгерликтин жеткенчеги бул аке деген. Мына бул Кыдыр аке өзүнүн баягы ушундай касиети болгон үчүн бул дагы бата бере билген киши болгон да. Бул элдин батасын алган. Мына ушул жерде биз аңыз сөз калып жүрөт. Илгери Кыдыр аке ошо эл кыдырып, эл кандай кыштан өттү экен, кандай жашады экен дегенде бир четке алачыкта барып калып атпайбы? Ошо балачыкка чыкканда бизден дагы даама ысып кетиңиз деп келин чуркап чыгып, тиги эмесин пыяланы сунуп атпайбы? Ошол окуяны кимиңиздер айтып бересиздер? Ошол ким, кайсы киши? Элден кабар алып, өзүнүн жакшылары менен ушу элден кабар алып бараткан убакта бир Каралачык алдында, жол алдында турат экен. Ал убакта ушу Кыдыр акеге аял заты көрүнгөн эмес экен. Ушу Иба кылышканда, анан ушу Каралачыктан ичинде турган экен, күйөөсү менен келинчеги жаңы үйлөнүшкөн, жаш үйлөнгөн үй бүлө экен. Анан чыкалап карап, аттуу баштуу кишилер келатат.
деп ушу бала көрбөй жүргөнбү, анан чыксаң жарма куяйын, алдынан суусун алып чыксаң деп күйөөсүн чыгарган экен. Азыр айтып жүрбөйбү келин алып чыккан деп. Жок, келин алып чыккан эмес. Ошондо астынан өзүнүн суусунун алып, "О, аталар" деп салам айтып, ыйман жүздүү жаш жигит суусун сунган экен. Суусун сунганда ошондо ичип Кыдыр аке, анан кайсы баласың, кимдин баласысың деп сурап, ошондо Мамаки ата болот. Анан ошондо, "О, менин балам, өркөнүң өссүн, өмүрлүү бол, бала чакалуу бол, уулуң эл кызматына жараган элдик киши болсун" деп ата берген экен. Анан мына ошол жылдар айланып, баягы Мамаки атабыз уулдуу болот. Уулдуу болгондо эми Кыдыр акенин көз өткөндөн кийин болот да, бирок ошол атанын батасы тийип, ошол азыркы бүгүнкү дүйнө кыргыз эле эмес, дүйнөгө таалынган академик Мамбет Мамакеев агайыбыз ушу батадан ошондо батадан төрөлгөн экен да. Батадан бүткөн Ушул экен. эл айтып жүрүшөт да. Эл оозунда айтылып жүрөт. Кыдыр аке ошондо карып калган кез экен да. Карып калган жанында кез. жигиттери менен аралап жүрүп, анан ошондо жанагы чөчөк менен баягы жарма алып чыкканда ошондо батасын берген экен. Мына ушуну айтып жүргөн, мына туура экен да. Дагы бир көрөгөчтүгүнү айта кетсек, дагы ошо эл аралап, журт аралап, жанагы иним айтып кетпеди, 5 айыл Сейитказы эл деп. Чоң Жергез деген айыл болгон, азыр Константиновканын этегинде, Жыргалаңдын боюнда. Ошол жактагы жатакчыларды көрүп келели деп кетип баратканда, жанында дагы дайыма ошо өзү менен аксакалдарды, кеңешчилерин, жигиттерин алып жүрчү экен. Баары баратканда Ордобай деген киши болгон экен. Ошол бир жазга жуук жут убагында келаткан кайдагы кишилер деп төөнүн комуна жашынып калган экен. Аны Кыдыр аке баягы өзүнүн касиети менен, кыракылыгы менен сезип көрүп калып, "О, пейилиң кургур, пейилиң тарыды. Бул жер айыл болгондон айыл болбой калды го" деген экен. Кийин жүрүп мына ошол Чоң Жергез айылыбыз Константиновкага кошулуп, Чоң Жергез жоюлуп кеткен. Мына ушул көрөгөчтүгү болгондо чоң атабыздын мындай көрөгөчтүгү, байкагычтыгы өтө көп болгон. Жакып, бу Кыдыр акени колдоочусу Жолборс болгон дейт. Биз ушунда элге бир айтып коелу. Бунун канчалык чындык? Мен ушул жөнүндө уккан 3 эпизодум бар. Мисал келтирип. Ошол биринчи мисал мындай болот. Кыдыр чоң атам жашыраак кезинде Казак чергесине, азыркы Верный шаарына бир жумуштар менен ушу жигиттери менен аттанып бараткан болот, шартылдаган бойдон. Бараткандан кеч кирет, ал убакта азыркыдай атайын бир жерге барып гостиницага жатмай жок, Кудай конокпуз деп эле ар кайсы жерден көрүнсө, тиги казак кыргыз бир тууган болуп конуп кете берет. Анан ушундай күн кирип калганда айткан экен жигиттерине: "Бир жерге барып Кудай конок болбойбузбу, баягы жатып кетели жигиттер" дегенде, "Азыр баягы түтүн көрүнсө" деп. Анан шарт эле жакын жерден ошо астынан бир айыл көрүнөт. Айыл көрүнгөндө шартылдап эле жүрүп барышып эле айылга жакындап барганда астынан ат алган жигиттер чыгып эле "Келиңиздер" болуп, "Кудай конокпуз" дейт, аттан түшкүлө дейт. Ушул менимче бир 5-6 жигити менен баратса керек. Боз үйлөр, анан эле айылыңардын баягы эл бийлеген бийиңер ким десе, ошо казак жигиттери экен. Жүрүңүз деп анан төрдөгү ортодогу чоң боз үйгө алып киргенде эле ал ушундай касиеттүү бир казактын болушу экен, ал дагы эл бийлеген. Ал казактын болушунун колдогону көкжал экен. Ал көкжал ошол өзүнө көрүнүп, дайыма баягы жүк жыйнап койгондо жүктүн үстүндө өзүнүн ошо кашында кежиге жагында жатчу экен көкжалы. Анан тегерете элдер отурат. Кыдыр чоң атам аттан түшүп эле эңкейип деп баягы боз үйгө жакындап салам берип кирейин дегенде, төрдө отурган болуш ордунан секирип туруп, тегеренип чыгып, боз үйдүн оозуна чыгып, колунан кармап ошо күтүп алган экен. Салам берипчи. Анан күтүп алат, унчукпайт, сөз айтпайт, кириңиз дейт, жанына отургузат, "Кудай конокпуз" дейт, мал сойдурат, коноктойт, узатып ийет. Ошону менен чоң атам кетет. Анан эртеси баягы казактын тегерегиндеги жакшы аттуу баштуу отурган элдин баары чогулуп келип анан болуштан сураган экен: "О болушубуз, бул эмне ыргып турдуң, бул кандай эме болуп кетти? Жапжаш бир кара тору кыргыздын баласы келсе тура калат деген эмне?" дегенде, анан ошондо
ошондо чечмеленген экен биринчи. Мен көргөндү көрдүңөрбү дептир. Анан жок көрбөгөн болсо анда мен айтып берейин. Менин колдоочум көкжал үстүдө жатат дептир, жүктүн үстүндө. Тиги жигит ат менен келип аттан түшө электе эки атынын эки жагында эки кызыл жолборс ойноп келди дептир. Өзүнүн көкүрөгүндө. Ал тиги болуштун көзүнө көрүнүп атат казак мур. Эки жолборс ойноп келгенде менин көкжалым жүктөн секирип түшүп менин аркама жашынды дептир. Тышка чыга же артына? Жок, менин аркама жашынды дептир. Анан мен тура калып ал жигитке салам бербегенде ким салам берет? Мынакей бул биринчи эпизод ушу жаш чагындагысы. Анан экинчи жолу көрүнгөнү Кыдыр чоң атам Романовдордун династиясынын 300 жылдык тоюна ардактуу конок болуп чакырылган. Ардактуу конок болуп чакырылып, ошондо бай эл оозунда айтылып калган, айтышат, чоң атам поезд менен Омскке чейин келген экен. Омскден бери анан ошол илгерки жана Трашманка менен бир бекеттен экинчи бекетке ат алмаштырып ташып турат экен. Ошондо ошол Омскден бери чыкканда бир бекет менен бир бекеттин ортосунда баягы извозчик деп коет. Ошол ташып келатып анан чоң атам токтоп турат. Намазымды окуйм дейт. Тиги намаздын убагы болду дейт. А тиги шашып бараткан кишилерден бир токтоп турат, эки токтоп турат, үчүнчү токтоп турганда бул кайдагы бир баягы кыргыз абышка. Бул эмне эле мени ушунчалык баягы улам токтоп туруп жолуман калтырат деп анан үчүнчү жолу токтоп туруп баягы намазымды окуйун, дааратымды алайын деп жолдун жээгинде калганда жөө келерсиң кийинчи бекетке чейин же дагы бир нерсе менен келерсиң деп анан баягы кошат чегилген Трашманканы айдап кетип калыптыр. Көңүлү урбаптыр Кыдыр атам. Айдап кетти, намазын окуйт, шашпай окуп. Бир аз өткөндөн кийин эле аты кошкуру атып токтойт. Баягы алдын караса эки кызыл жолборс ойноп турат жолдун ортосунда. Ат үркөт, ат дептеп токтотуп калып, артка кандай бурулганын билбейт. Кайра келсе, чоң атам намазын окуп бүтүп жолго чыгып даяр болуп калган экен. Анан унчукпай келип отурат, тигинин өңү боп-боз. Анан ошо айткан экен жолборс десе, чоң атам акырын бир ооз сөз менен бул чөлкөмдө жолборс жашабайт деп койгон экен. Мен дагы бир ушул Кыдыр чоң атамдын касиети дейбизби, кемеңгерлиги дейбизби, баарыбызга белгилүү болгондой, ушу кыргыздын башына келген эң чоң трагедия болгон 1916 жыл үркүн. Ушул үркүндө кылган, элге кылган кызматы жөнүндө бир аз айтып кетким келет да. Бул жерде ошол көп кишилердин түшүнбөстүгү менен ушундай үркүн болуп кеткен. Буякта көлдөгө эле, ар жакта чүйдөгө эле орустарды талкалап койсок, бат эле кутулуп калабыз орустардан дегенде, ошондо Кыдыр чоң атам айткан: айланайындар, мен баарын көрүп келдим. Аттын кашкасы кыргыз, калган жериндеги түгүнүн баары орус. Булар түптүү калк, булар деген жоокер калк, булар деген тишине чейин куралданган калк, азыркыча айтканда. Булар менен кармашпагыла дегенде ошол эл болбой көтөрүлүп чыгып кетип, далай кыргыздарыбыз кырылган. Ошондо Кыдыр чоң атам ушул мен өзүмдүн атам көп айтар эле, ошол үркүндүн астында атамдын жылкысы аябай көбөйдү эле, 800 жылкысы бар болчу дейт. Ошону үркүндө аке өлдүк, кетип баратабыз, мингис жок дегенде 800 жылкыны бүт таратып берип, бир 70-80 жылкысы калганда ошо элдин аягы тыйылган экен. Мынакей ошондо бүт элге болгон малын берип ошо элди качырганда, анан ошол атам айтар эле, губерниядан болбой калды, сиз да кетиңиз, сиз кетпесеңиз, сиз биздин баягы карамагыбыздасыз, себеби царский армиянын эмеси подполковник деген званиясы бар болчу Кыдыр чоң атамдын. Бизден артыбызда келаткан орустар сизди тааныбайт, өлтүрүп койсо, биз сиздин өмүрүңүзгө жооп бере албайбыз, сиз сөзсүз кетишиңиз керек элдин аркасы менен дегенде, анан айла жок ошо Кытайга көчкөн, үрккөн да. Ошондо мен өзүмдүн атама айтар эле, акем болуп ушул жерден чыгып дейт, өзүбүздүн элибиз менен. Чегарадан, Кытайдын чегарасынан өткөнчө 150 түтүн ар кайсы жерде качып жүргөн элдин баары ошо чоң атамдын этегине кармап өтүп кетти деп. Анан ошо үркүнгө өтөт, Кыдыр чоң атам ошол өзүнүн баягы касиети менен, өзүнүн баягы эмгеги сиңгени менен ушу Кытай кадимкидей кабыл алып кытайлыктар. Себеби ал жерден кирген кыргыздын баарын тоноп айласын кетирип турган экен да. Ошондо ошо Кытайдын төрөлөрү Кыдыр чоң атамды калкалап 1 жыл кыштатып туруп, 1917 жылы
казактарга өткөрүп берген. Өткөрүп берген. Казактарга ошо 150 түтүн эли менен жанакы алып кеткен мал салы менен бүт өткөрүп берип, ошол Тоо Челек деген жерге келип, ошол жерге бир кыштап калат дагы. Анан ошол Тоо Челекте ушу Кыдырчоң атам кыйынчылыкты тарткан экен. Себеби Жолборстой болгон ошо Акимхан деген баласы 40 жашында ошо Тоо Челекте каза болуп барат. Ал жөнүндө эжем бир аз айтсын. Тоо Челекке келип кыштап калышканда, ал жерде келип кыштагандарга ошол жердин бийлик башындагылар көп көңүл бөлбөй койгон. Көп көңүл бөлбөй жакшы карабай койгон. Анан Алматыга, Вернияга жыйналышка барышкан. Жыйналышка чакырылган Кыдыр аке. Ошондо балам, мен карып калдым. Мына сен өзүң тиги бой жеттиң, ер жеттиң дегендей барып келгин деп Акимхан атаны жиберген. Себеби Акимхан ата ал убакта 40 жашка чыгып, эл аралап калган. Анан ошо Акимхан ата барып, өзү негизи 5 тилде суудай сүйлөгөн киши экен. Акимхан ата. Экинчи Кыдыр ата алып өткүр Төгөч атада эле Акимхан ата дагы өз атасы Тилекмат, тай атасы Тилекмат, өз атасы Кыдыр аке болсо, ал киши дагы аябай мыкты чыккан экен. Анан ошол жерден жыйналыштан казакка казакча, өзбекке өзбекче, ал убакта ошо өркүндөмөгөн, ошо 5 тилде суудай сүйлөп эл менен ошол жердин бийлигине доомат коюп, карабай койгондугун айтып, аябай катуу маселе койгон экен. Мында ошол убакта Маречек, революционер БКПнын мүчөсү 1818 жылы 23 февралда болот го ошо жыйын. Ошол 1918 жылы. Ошол жыйында Маречек кабыл алган. Анан ошол кишинин сөзүнө, өзүнө, бардык ишти так сүйлөгөнүнө, ушул ишин өзгөчөлөгүнө карап туруп, өзү кабыл алуусун алып калып, şu tаңга чейин сүйлөшкөн экен. Анан эң биринчи жолу коммунисттик партиянын мүчөсүнө кабыл алган Акимхан атаны. Анан Тоо Челектеги кедейлер, кыргыз качкындардын кедейлер башына, уюмуна ревком кылып, кедейлер комитетинин төрагасы кылып шайлаган экен Акимхан атаны. Анан жайында ушу Караколго келерин айтып, Маречек ошондо ушу мамлекеттик иштерди сүйлөшөбүз деп угдалашкан экен. Акимхан ата ошол чогулушта жанакынтип элдин баарына жооп берип, анан казактын бир төбөлү эми баарын эле мойнуна ала бербейт да. Каршы чыгып неметкенде, ошо баарын мойнуна коюп бергенде, жумуру баштан ушундай адам болот экен деп таң калган экен Акимхан атага. Анан ошол жыйналыштан келип 3 күн башы ооруп жатып каза болуп калган экен. Тоо Челекте каза болуп калган экен. Ошондо Кыдыр аке экинчи жолу чөккөн экен. Кыдыр аке канчанчы жыл каза болду? Кайсы жерде каза болуп, кайсы жерге койду? Кыдырчоң атам ушул Кереге Ташта, бул кичи Кереге Таш, чоң Кереге Таш деп коебуз. Ошол жерде конуштары бар. Ошо кичи Кереге Таштын үстү, чоң Кереге Таштын астында жаздоосу бар экен. Ушул жаздоодо 1926 жылы 25 мартта каза болгон экен. Анан бул айылга жакыныраак деп ошол сөөгүн ошо жан таслим болгон жерден алып, бул айылдын четине алып келишип, анан ушул жерге примерно ушу азыр биз отурган үйдүн капталын алып келип ушул жерде бар, ошо сөөгүн жууган жери, ушул жерде жууп, ак кепиндеп бүт көл эли, анын ичинде казак, кыргыз бар, орус бар, ошонун баары кызмат кылып, ушул акыркы сапарга узаткан экен. Эми бул акыркы сапарга узатканда дагы бир аз биз кыскача токтолуп айта кетейин. Белгилүүсү кетти, аке кетти деп чабарман жиберишет баардык жака. Күн жаз, элдин баары кыйналып турган убак, март айынын 25-и элестетсеңиз, анан жердин баарына кабар кеткенде, белек туугандарга кабар барганда айткан экен, арык тукум туугандарына айтып койгула, биз конок болуп барбайбыз, биз конок алабыз. Бул дагы ошол сыйдын жогорку жеткен чеги да. Анан ошол арык тукумуна жардам берип, белек тукуму келип, так ушул кичи Кереге Таштын этегине 70 боз үй тигилген дейт. Акыркы сапарга узатуу сыйнаты ушул жерде өткөн экен. Анан эмне кылабыз, кандай кылабыз дегенде, арык тукумунун жакшылары, белек тукумунун жакшылары чогулуп келип, ал убакта ушундай азыркыдай мал байлап аткан заман эмес экен, жылкынын баары талаада жүрөт. Жылкы алып келип союлса, жылкынын баары арык. Анан ошондо жакшылар айткан экен, сойгула.
70 боз үйгө 70 жылкы союшуптур. Анан ошондо чоң атамдын иниси Токтосунбай деп айтып атпадык, жана Токсоп атам баласы. Ушул бай киши уйгурлар менен Караколдогу алакасы бар экен, карым катнашы бар экен. Анан ошол инисин айтып чакырып келип, жакшылар ортого салып, сенде мал бар дейт. Бир ирик байлатчу экен. Бир иригиңе бирден жылкы эл чогултуп берсин дегенде, ой мен өзүмдүн абама, ал менин кызматым, ал мен кыла турган кызмат. Караколдо уйгурлардан 70 ирикти айдатып келип дейт, куйругу кучак болгон. Ошол ар бир жылкыга бирден боз үйгө бирден ирик сойдуруп, чучуктун ордуна куйрук салып, тыштан келген элди ушинтип узаткан дейт. Андан сырткары бул Караколдогу уйгур татарлар аза күтүп келген. Ак Суудагы бүт орус көчүп келип, Болген андарын ташып ат арабалары менен бөлкөн анын жаап, биз ошо кызмат кылабыз акеге деп келип, бөлкөн анын алып келип, орустардын баары кызмат кылып турган дейт. Ошондо ошол Кыдыр чоң атамдын баягы жашоо жолунда айтылат, Тумооке депчи. Анан биз бул Тумооке деген кыргыздын эле аты го деп жүрсөк, Тимофей деген орус досу болгон экен кадимкидей. Ошол Тимофейге жанакы Акимхан чоң атамды берип коюп, орусча үйрөнсүн деп, орус тилин суудай сүйлөгөн экен Акимхан чоң атам. Анан аны баягы орусту эркелетип Тимоха деп коюшуптур дагы, ал Тумооке болуп калыптыр кыргызча айтканда. Мына ошолордун баары келип кызмат кылган дейт. Кастарлап көмүшкөн экен. Мына азыркы учурда бул Керегеташ айылында Кыдыр акенин ырдактары канча болуп калды? Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ошол өзүмдүн атам айтар эле, атаңдын көрү ушул Кыдырдан бир тукум калабы, же баарыбыз үзүлүп кетебиз деп корктук эле дейт. Бул Кыдыр чоң атам 26-жылы каза болгондо, 29-жылы репрессия башталганда баягы байдын, бийдин баласын бай манаптар деп кулакка тартылып, түрмөгө салынып айдалганда бир топ кыйналышкан экен балдары. 5 баласы чек арадан Кытайдан атылып кетти. Эми азыр Кудайдын кулагы сүйүнсүн 35 түтүн барбыз. 35 түтүндүн ичинен эми мына кут түшкөн жер Керегеташ. Берекенин жери, ушул аке чыккан жер, мына чоң атамдын аркасынан Кыргызстан эле эмес, илгерки Советтер Союзуна бүт белгилүү болгондой адамдар чыккан. Кадыркул Качкеев атабыз посол болуп жүргөн, элчи болуп жүргөн киши. Жумагул Алышбаев атабыз мына экономик илимдердин доктору, жаш жагында академик болгон. Мына Мамбет Мамакеев атабыз. Андан кийин эми өзүбүздөн да Кудай кут кылсын, мына азыр ошо Кыдырдын балдарынын ичинен Кыдыр Ишембек деген абабыз бар, доктор технических наук. Улан деген Улан Салтанатович деп коебуз, Муса бабамдын баласы бар. Доктор медицинских наук. Ишембек абанын жубайы бар, жеңебиз, доктор медицинских наук. Фатима Турсбековна. Мына ушундай аккан арыктан суу агат дейт. Кудай дагы ошол берерин унутпаптыр. Бала бакырабыз, өсүп өнүп келатабыз. Бул дагы ошо биз ойлойбуз, ушул атамдын, чоң аталарымдын кандайдыр бир кичинекей болсо да ошо касиети колдоп, ошо урпактарына тийгизип аткан нерсеси болуш керек. Мен ойлойм, урматтуу замандаштар, урпактардын өзлөрү баягы көп сырларды айтты, китепте жазылбаган окуяларды айтып өттү. Бул баарыбыз үчүн мына азыр угуп биз кубанып отурабыз. Кыдыр акенин көп жашаган жакшылыктарын, жеке үй бүлөсүн эмес, эл үчүн жашаган эмгектерин дагы жолу мына урпактары даңазлап отурат. Ылайым эле Кыдыр аке арба силерди колдоп турсун. Ишиңиздерде баягы ийгилик болуп, өсүп өнө бергиле. Элибизде токчулук, молчулук болсун. Рахмат сиздерге, ушинтип баягы Кыдыр аке жөнүндө дагы жалпы жамаатыбызга, элибизге бир чыйра маалымат бергениңиздер үчүн силерге чоң рахмат. Урматтуу замандаштар, ушу менен биз Санжыра программасын аяктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.